Ulamалар айтат, бұл дүйнө экиге бөлінеді дейді. Жақсы дүйнө, жаман дүйнө болып экиге бөлінеді екен. Жаман дүйнө қандай десе, жаман дүйнө ушул дүйнөдөгү барлық нерсени, Алла Таала берген нематтын баарыны. Алла берген немат ошол колуңуздагы болгон адал бир байлык болушу мүмкүн. Колуңузга жеткен бир мансап болушу мүмкүн. Колуңузга жеткен ырызкы кешик болушу мүмкүн. Алла Таала берген бала чака болушу мүмкүн. Иши кылып сизге берилген ден соолук болушу мүмкүн. Кандай эле нерсе болбосун, ушул дүйнөдөгү бардык нематтарды Алла жолда эмес, ушул дүйнөнүн гана максатында колдонуп кала турган болсок, бул дүйнөнү шариат дининде, исламда эмне дейт? Жаман дүйнө деп айтылат экен. Байлык топтойбуз, максат ушул гана дүйнөнү абад кылуу. Башка нерсе менен ишибиз жок. Кедей менен дагы, жетим жесир менен дагы, элдин көйгөйү менен дагы, мечит менен да башка эч бир проблемабыз, оюбуз кетпесе, анда бул дүйнөнү мазмун дейт, жаман дүйнө дейт экен да ушуну шариат боюнча. Максат ошол эле болуп калса дейт. Жакшы дүйнө кандай десе, жакшы дүйнө бул дүйнөнү пайгамбарыбыз айткандай, бул дүйнө бул акыреттин эгин талаасы деп баяндап кеткен. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, бул дүйнө акыретке болгон көпүрө деп баяндап айтат пайгамбарыбыз. Сиз карап көрсөңүз, бул дүйнө эгерде акыреттин бир эгин талаасы боло турган болсо, эгин талаага адам баласы эгинин эгип, аны жакшы карап, күзүндө түшүмдүктөт экен. Куду ушул сыяктуу бул дүйнөдө максат ушул дүйнө эмес, муну акыреттин эгин талаасы деп түшүнүп, бул дүйнөдө ушундай жакшы бир амалдарды жасап, мунун соогун, мунун мөмөсүн мен иншалла акыретте Алладан гана күтөмүн деп ниет кылыш керек экен. Көрдүңүзбү? Бул пендеден эмес. Мечитке жардам бердиңиз, колуна жок бир инсанга жардам бердиңизби? Досуңузга жардам бересизби? Айырмасы жок. Бул дүйнөдө мен эгин талаасына жүрүп жатамын. Эгинди эгип жатамын, мунун түшүмүнү кыяматта Алладан гана күтөмүн. Алла гана мага берсе болду. Пендеден кайтса кайтпасын. Алладан кайтса болду деп, бул дүйнөнү акыреттин эгин талаасы деп көрүшүң керек дейт пайгамбарыбыз айтат. Башка бир хадисинде айтат, бул дүйнө ушул акыретке көчүп өтө турган бир көпүрө дейт. Көпүрө. Адам баласы эч качан бир көпүрөдө жашабайт экен. Бул көпүрө бир жээктен экинчи жээкке өтүү үчүн гана экен, туугандар. Бул дүйнөдө адам баласы ушул энеден төрөлгөндөн кийин убактылуу ушул көпүрөдө туруп, ушул көпүрө аркылуу акыретке сапар кылып өтөт экен ар бир инсан. Мүмкүн бирөө 20 жылда ошол көпүрөнү басып өтөт, мүмкүн бирөө 70 жыл, бирөө 10 жыл, ар кандай аралыкта ошол көпүрөнү баарыбыз басып өтөт экенбиз дагы, көпүрөнүн ар жагындагы түбөлүктүү жашоого барат экенбиз туугандар. Ошол түбөлүктүү жашоого баарыбыз бара жатабыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ошол көпүрөнүн үстүндө кетип жатабыз.